1989-жылы түптөлгөн Жаштар театры бүгүнкү күнгө чейин өздүк имаратка ээ эмес. Ал гана эмес, азыркы иштеп жаткан имаратта толук шарттар жок. Биздин чыгармачыл топ барган маалда театрдын мурдагы директору иштен кетип, жаңы жетекчи келе элек болгонуна байланыштуу театрдын кызматкерлеринен гана маалымат чогулталдык. Бияқта культурный центр қарайды бұл здание. Анан бұл үстүн эме космический ремонт кылып койду, тиги крышаларды чан деле акчага ылайыктуу кылдыбы билбейм. Шамал болсо тияк крышасы кетет. Анан жер титирөөгө чыкса мына көрүп атасыңар моякты. Мындай эпте өзүбүз колдон келишинче мындай жамап эме алып атабыз. Мына төбөсү түшөрдү, мынтип баягы зрительдер келген баягы артисттерди куттуктап келет. Жаңы премьерага менен деп койдук, биякта жатырып койдук. Мына биякта көрүп атасыздар, мына араң эле турат. Суук болуп, пленка эметип койдук да, артисттер ишебесин деп. Анан баягы биякта өзүбүз баягы ремонт эч ким жок, акчасы жок, айла жок мындай баннерлерди келип биз өзүбүздүн досум, туугандар келсе артистер ушул деп баягы киргенден коркушат, анан жок дегенде кичине вид создавать этип атат да. Канчалык коркунучта бул жер урап кетүү коркунучта эмес да? Урап кетишин билбейм, бул эски здание, бул старский здание болуп калды да. Мына оларды монтип жаап, аларды көрүп атасыздар монтип. Илгери могу жерде паровой отоплениялар болчу, андан кийин ремонт кылды, баарын кетирди, кашасы чыгып атат да. Бул жак сахнага чыгып кетет. Бияка мына бул жерге зерттөө залга кирет, азыр свет өчүк. Элдер кирет. Мына буягда сахна эме зрительный зал, анан актерлор бияка чыгып кеткен эме бар да, сахнага жол бар. Азыр өчүк болуп атпайбы жерчи? Бул жер уборный актерлор үчүн. Терезеси тигинтип эптеп өткөн суукта тряпкаларды эме алып туруп, жаап эме тоңуп калбасын деп. Актерлор кээде могу жерге отурушат. Мына бул гримерный. Мынтип калбады. Азыр илгери өкмөттөр эме акча наличка алчубуз да. Азыр тендер деген балая чыгыптыр. Тендерсиз эчтеке акча жок. Жада калса ручка титиреп, эме ала албай атабыз. Мына бул жер сахнага кетчү жол. Эртең актерлор бияка киришет. Бул дежурный свет. Жакында эле кече Лавина спектакль премьерасы болду. Бардык маселе акча каражатына келип такалат эмеспи? Оңдоп түзөөдөн мурда айлык акынын аздыгы чечилбеген маселе болуп, жаштардын келип иштөөсүнө жолтоо болуп келет. Алгачкы айлык маянаны колго тийгенде ушунчалык ыйлагым келген, чынын айтканда. Бир ай чынында аябай эмгектенесиң. Жаштар театрга келгенде чынында ушунчалык көп эмгек кылышат жаштар аябай. Бул жаштар театры болгон үчүн жаш өспүрүмдөргө даярдалган спектакльдер аябай көп болот. Чынында 5-6 сеанс ойноп эмгектенесиң, бирок ошол айлык маянаны алганда чынында ыйлагым келген да. Азыр эсиме келип аткан эле ушу кыш болгон үчүн биз жаңы спектакль чыгардык, Лавина деген, Эльвира Борисовна коюп, анан репетиция учурунда биз аябай тоңдук, чынын айтканда. Жылуулук болбосо албетте иштей албайсың да, бирок ошого карабастан иштедик, айла жок. Эми мамлекеттин алдында иштеп аткандан кийин жаловаться этип, эми орустар айткандай, арызданып отура албайсың да, иштеш керек баары бир. Айлык акыбыз аябай аз. 3700 сом зарплатаны алып келишет. Артисттер өздөрүбүз кайра технический состав болуп иштейбиз да. Артист эле монтировщиктен, артист эле реквизит, ушинтип өздөрү кайра технический состав, ошентип полтора штат менен. Ошонубуз дагы бир полтора штат менен кошкондо да 5000 сом болот зарплатасы. Ошого карабай эле иштеп келатат. Кудай буюрса, театрыбыз токтогон жок, жакшы. Имарат муздак, айнектери бир гана кабат болуп, кээ бир жерлеринде сынып такыр эле терезе жок жерлери дагы бар. Мына азыр биягыда эме байлап биз акча эме бизге карабайт да. Мынтип туруп анан кирпич менен итип коебуз үчүн. Катуу шамал болсо ачылып кетпейби? Эми ачылса ачылат болуш керек. Андай шамалды эметелек мына көрүп атасыңар, могуну мурун ремонт кылып ошончо чала калып калды да. Мына чыгып албай, мына бияка дагы бир эме бизде спектакль болгондо музыкасын берет, светин берет. Мына мынтип чала ишыгысы бирдеме болуп, тиягында шамал урат. Ичиндеги аппаратура жаңы болуп? Эми нормально эле. Сейчас аякта болбойт, көрүп атасың. Мына мояктан аябай шамал урат. Мынтип
Яңылы шылса бирдеме кылышкан да. Мына. Бул жерде айнек да жок. Айнек да жок мына. Мынтип. Анан биздин өткөн бой спектакль болду. Бизден музыка берген балабыз сууктан ооруп калды. Анан эптеп аба градын жанына коюп, кече спектакль деп өткөздүк. Айла жок колубуздан эчтек келбейт. Мына маяктан шамалып кетип ертешикти. Кылганга жараша до конца кылбайт же кылбай койбойт. Мурункусу да жакшы болчу. Азыр мына ошончо калды мына. Бияктан жаган бул жерден тамчы агат. Уже тамчы агып саргайып уже жарымы жок. Мына электр чуалкалары көрүп атасыңар. Ой эскилиги жеткен. Меники жаңы анан бир Кудай сактасын намыкайны алып берип өрттөнүп кетчү акыбалда туруп. Косметикалык ремонт жасалганы менен бул жерде абал өтө оор. Дегеним шыбынан суу тамат, ошол тамган суу электр чуалкаларынын жанынан өтөт. Ошодан тогуруп эмесе вообще неме. Айда жок. Жашап атабыз, иштеп атабыз багы. Скцо тревжето дегендей биз болгон дүнүйөбүздү искусствого арнаганбыз да. Ушуга да айлыкка аз актерлордуку, работниктердин баары айлык аз. Ошого кайыл болуп иштеп жүрөбүз. Крышаңыздарда азыр абал кандай? Жабылат, жамгыр жаап. Ошо бир неме крышаны жаңы аябай арзаныбы, жукасынбы чыгса, эми айла жоктон кылса керек акча, может акча аз бөлүнүп калса керек болмойм. Ошон үчүн эми шамалса калдырап туруп, кээ бир эмесиники уже крышасын жанагы темирден эметкен, анысы сыйрылып уже учуп кеткен кээ бириники. Ошондо кээ бирлер баягы эметкен тешилсе керек ба, жука эме шифрларчы темирден. Ошондон тамчы кабаса керек. Бул имараттын үстүнкү кабатында Чүй облустук театр иштейт. Булардагы имарат жоктугуна байланыштуу мурдагы пионерлер үйүнө жакын деле келишкен. Билесиздер да театрда ушул театрды сүйгөн фанаттар эле калат. Чындыгында мына 90-жылдары Союз тарап кеткенде театрлар, көп театрларда аябай кыйынчылыктар болду, спектакльдер коюлбай калды. Мурун мамлекет каржылап турчу театр эмес, элдин жашоосу кыйын болуп кеткен. Театрга эл келбей калган. Ушул биздин театрга театр салынат деп өкмөттөн кадимдей токтом чыгып, буюрса салынат деп атканда мына Союз тарап кетип, ошон үчүн театр жок калды да. Бул имараттын экинчи кабатынын абалы биринчи кабатка салыштырмалуу түзүгүрөөк болсо керек десек, биринчи кабаттын абалынан да ашып өтөт. Мен турган жерде кайсы бир имараттын жер төлөсү деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок андай эмес. Бул жерде деген Жаштар театрынын көркөм жетекчиси мына бул кабинетте эмгектенет, ал эми жанындагы абал мына мындай. Эгерде үстүнкү кабаттан кимдир бирөө чуркап өтүп кетчү болсо, үстү түшүп калуу коркунучунда да турат. Акыбал абдан начар. Буга чейинки келген жетекчилерибиз, директорлорубуз колунан келишинче ар бир директордун, ар бир ушул мындайча айтканда, кыргызча айтканда мүдүрөбүздүн эмгектери зор чынында. Келген жетекчилерибиз ар бир кичинекей бирөөсү сахна жасап кетти, бирөөсү ушул мына Эгемберди агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист, мына астын фасад көрдүңүздөр. Костюм сактаган жерибиз өрт чыгып, ошондон театр өрттөнүп кеткен. Бүт костюмдар өрттөнүп кетти. Анан ошондон ошол Эген агайыбыз акча таап ушул астын жазаткан. Анан эми артын көрдүңөр, арты жаза албай турат. Чындыгында көп акча керек, көп каражат керек да. Артисттердин иштөөсүнө түрткү болор сыйлыкка да ээ болбой келишет. Азыр көп айтып атышпайбырчылар башка жакка барып, мисалы заграницага барып орун алып келиши, анан аябай баягы аты аталып эле ушундай болуп атат. Биздин театр канча жерге спектакльдер менен Лондонго чейин барып жүрөбүз, Германияга чейин барып жүрөбүз, фестивалдарда мына жерде Алматы, Астана, Ташкентке чейин барып, ал жактагы чуздарды билебиз, жакшы мамлекеттик чуздар. Абдан жакшы каржылайт өкмөтчү. Биздикин каржылайт. Анан эле таң кала беришет, ушу кыргыздын актерлору аябай таланттуусуңар депчи. Канча деген гран-прилерди алып келдик, канча деген спектакльдер менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип келдик. Ушул жактан кээде айтылбай калышат да биздикечи. Көйгөй көп, ошентсе да көрсөтүүбүздө маанилүүлөрүн чагылдырууга аракет кылдык. Оңдоп түзөө иштерине жана башка көйгөйлөрдү чечүүгө тийиштүү мекемелер кам көрөт деген ишеничтебиз.